Assalamu алейкум достор. Бүгүн силер менен комузду эмнеден башташ керек айтып берейин. Элестетиңиздер, сиздердин үйүңүздө комуз турат дейли, комуз бар. Бирок аны сиз черткенди билбейсиз. Кантип баштап чертиш керек, каягын эмне кылыш керек такыр билбейсиз. Башынан баштап сизге комузду кантип чертип кетиш керек экенин көргөзүп берейин, айтып берейин. Анда эмесе бул видеону аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр. Каналга лайк басып, катталып кетиңиз. Комузду эң алгач эле алгандан кийин отурганды жана комузду кармаганды үйрөнөбүз. Ал болсо ушул жактан чыгат, бул видеону көрүп коюңуздар. Анан мына кармаганды үйрөнгөндөн кийин эмне кылабыз? Оң кол менен шилтеп черткенди үйрөнөбүз. Эң биринчи ушул эң маанилүү шилтеп чертүү. Шилтеп чертиш үчүн оң колду муштумду тийөбүз жана сөймөй менен бармакты экөөнү бириктиребиз. Экөөнү мондай кылып бириктирсеңиздер, анан комузду азырынча сол колу кереги жок. Басамбы же кандай кылам деп ойлонбоңуздар. Мондай кылып туруп, сөймөй менен бармактын тырмактын сырты менен чертип баштайсыз. Ылдый, өйдө. Ылдыйдан баштайсыз, кайра өйдө. Ылдый, өйдө. Ылдый, өйдө. Ылдый, өйдө. Ушинтип чертип баштайсыз. Эң биринчи бул үйрөнүп баштагандагы, мындайча айтканда, новичоктордун каталары. Бул мынакей могу черткенде чыканак менен кошо кыймылдап кетет колдору. Бул туура эмес, достор. Эң туурасы мынакей. Могу кист гана иштеш керек. Ылдый, өйдө. Ылдый, өйдө. Ылдый, өйдө. Сиз тырышпаганга аракет кылыңыз. Кайра могу тырышып мондай черткендер бар. Андай дагы болбойт. Мынакей тырышпай эле колуңузду коесуз. Жана ылдый, өйдө. Ылдый, өйдө. Ылдый сөймөй менен кетет, бармак менен өйдө кетет. Мынакей. Башында ушинтип да көрсөңүз болот. Кимге ыңгайлуу болсо, мына мындай кылып эле ыңгайлуу менен черте берсеңиз болот. Экинчи каталар, бул жаңы үйрөнчүктөрдүн экинчи катасы. Мындайкей черте берет да, мынтип. Деп эле черте берет да. Бул да туура эмес. Эң негизгиси ритмично деп коет. Бирден нукта, бир темпте, ритмде чертиш керек. Ал үчүн сиз эмне кыласыз? Сиз ал үчүн сааттын же болбосо жүрөгүңүздүн согушун угушуңуз керек. Ал кандай согулат? Мынакей. Жүрөктүн согушу деле бирдей темпте кетет. Ушундай сыяктуу. Же болбосо сааттын чыкылдаганын уксаңыздар, секундасын уксаңыз, чык 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 деп бирдей темпте кетет да. Сиз дагы колуңузду, оң колуңузду ошондой бирдей темпте кылышыңыз керек. Анда эмесе ушуну жай кылып мен менен кошулуп черткенге аракет кылыңыздар. Оң колду бошотосуз жана кист менен баштайсыз. Эки колду бириктиресиз жана баштайсыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ушуну чертип көбүрөөк машыгыңыздар. Кичине баатырактан да чертип баштасаңыз болот. Мисалы мынакей. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. 4 өйдө бүтөт, көрдүңүздөрбү? Ушуну жакшыраак машыккандан кийин, ушул менен эле мынакей уже колуңуз бошоп, жакшы чертип калгандан кийин ушу менен эле машбодойду чертип койсоңуз болот. Ушул сыяктуу машыга берсеңиздер, колуңуз, оң колуңуз көнөт. Андан кийин сол колдун манжаларынын коюлушу комузда кандай коюлат, канчанчы позицияда кайсы ырлар чертилет, канча позиция комузда бар экенин сиздерге дагы кийинки видеолордо айтып берем. Ушундай эле кызыктуу видеолорду көргүңүздөр келсе, бул каналга катталыңыз. Жана видео сизге жаккан болсо лайк басыңыз. Көрүшкөнчө.